Комуз, аккордеон жана гитаранын үнү жаңырып, облустун булуң бурчунан келген таланттуулар Сармерденге даярданууда. Алардын катарында Аксыдан келген Дүйшөнбек Байетов музыкалык топ менен ырларды аткарууда. Каармандын көзүнүн көрүүсү начар. Ал мындай иш-чаралардын болуусу өзү сыяктуу тагдырлаштары менен таанышууга өөлгө болорун айтат. Аткара турган ырларым Асанкалы Керимбаевдин Жаштык кез деген ырын аткарам. Дайырлыктар жакшы, кечеден бери жакшы даярданып атабыз. Мындайларга кичине аралашып кошулуп жүрөм. Бияк киши мен кечеден баштап таанышып атам. Таанышып ушу бизге аккордеон ойноп берип жүрөт. Бизге ошкон тагдырлаш бул дагы. Мамилеге да жакшы экен, кечеден бери байкап, сразу эле мындай 1 жылдан бери бир туугандай болуп, сүйлөшөлү жүргөндөй болуп аралашып кеттик. Көңүлгө шерик дал келген көпчүлүк көрчү Сармерден баштады кандай. Баракелде. Тагдыр каармандары аттуу Сармерденге облустун булуң бурчунан келген 24 адам катышты. Бул иш-чараны Бирдиктүү багыт майыптар коомдук бирикмелер ассоциациясы уюштурган. Ден соолуктан кымбат нерсе жок экенин биз айгын эле айткыбыз келет да. Биз ошого мына азыркы кырдаалга алып чыкканыбыздын себеби ушул. Себеби адамдар азыр акча жок болсо жашоого кейип алышат да. Биз акчага эмес, ден соолуктун жоголушунан коркушубуз керек. Ден соолугу ушундай абалда болсо дагы таланты менен элге үлгү болобуз деген ой менен чыктык. Майыптыгы бар жарандарды коомчулук менен байланыштыруу багытын көздөгөн бир катар иш-чаралар өткөрүлүп келет. Мындай саамалыктарды уюштуруунун максаты коомчулуктагы майып адамдарга байланыштуу стереотиптерден арылуу болуп саналат. Менталитетке сиңип калган нерсе бар. Майыптар деле бир байкушту же садака сураган бир адамды элестетип калганбыз да. Ошондой депчи. Самом деле бул жакта демебиз таланттуулар, колунан жумуш келгендер, кол өнөрчүлөр абдан толтура. Ушундай иш-чаралар көп болуп турса, элге чагылдырып турса, ушундай кыйын кырдаалда биздин элге да аябай чоң мотивация болмок да. Жалал Абад облусунда 43 миңден ашык майыптыгы бар жаран бар. Адистер мындай топтогу адамдар үчүн атайын реабилитациялык борбор керектигин айтып келишет. Ал эми иш-чаранын жүрүшүндө президенттин Жалал Абаддагы өкүлү маалымдагандай, бул үчүн атайын жер бөлүнүп берилери айтылды. Ушундай бир иш-чара өткөрө турган, сиздер иштей турган бир ушундай бир чоң имаратты да куруп берели деп аракет кылып атабыз. Кудай буйрса, жылдын аягына чейин бул иш-чаранын ишти дагы аягына чыгарабыз деген чоң үмүтүбүз бар. Акылай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион.